Чоң рахмат. Ушул педиатрлык кесипти, иммунологдук кесипти тандоо өзүңүздүн каалооңуз болду беле? Ал сөзсүз кенедейимден тилек кылгам. Ушу эсимде ушу 4-5 класста жүргөндө эле сочинение жазганда мен врач болом деп жазчу элем. Ошол айтканымдан кайткан жокмун, тайган жокмун. Кийин окууну бүткөндө үйдө ата энем каршы болуп, үйдө медик жок болсо сен кантип окуйсуң, сен кандай болосуң дегенине карабай болбой келип окууга тапшыргам. Жакшы. Ишиңизден чарчап, бекер эле ушуну тандаган окшойм деген күндөрүңүз болдубу? Мен өзүмдүн кесибимди абдан жакшы көрөм. Айрыкча ушу балдарды карап текшерип көргөндөн кадимкидей бир каниет алам да, ушундай ыраазы болом. Айрыкча ушу кыйналып келген балдарды дарылап, анан ушул 2 күндөн, 1 күндөн кийин кадимкидей жеңилдеп, ата энеси сүйүнүп келсе, кадимкидей ошондон энергия алам да. Шыктанасыз, Ошон үчүн мен өз кесибимди аябай жакшы көрөм. Кесибимди таштап кетким да келбейт. Бир топ сунуштар болгон, жана жеке менчик эмканаларга деп чакырык болгон, бирок ошо дагы деле ушу өзүмдүн кесибимди аркылап ушу поликлиникада жүрөм. Жакшы, абдан сонун. Бүгүн ошол биз сиз менен чогуу эмдөө тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Азыр мисалы бүгүн 29 марттан баштап эмдөө башталбады Кыргызстанда, Бишкекте 5 райондо 5 атайын стационарлар ачылып, анан адамдар барып эмдөө ала башташты. Акырындык менен бул жалпы журтка жайылат буюрса, мына алдыда көптөгөн пландар турат, булардын баардыгы ишке ашыш керек. Эми ушул учурда эле жок мен эмдөө албайм же эмдөө алам дегендер көп. Азыр болсо бул каалаганыңдар алса болот, каалабагандар жок деп баш тартып койсо болот деп айтылып атпайбы? Анан негизи эле ушул эмдөө маселеси чоң көйгөйлөрдү жаратат. Бала төрөлгөндөн баштап азыр биз эфирден сырткары бир аз сүйлөшүп кеткендей эле төрөтүүлөрдө эле апалар жок албайбыз деп кимдир бирөө баш тартат, кимдир бирөө макул болот. Негизи ушул адамдын иммундук система тууралуу сизден бир аз сурагым келип атат да башында. Адамдын иммунитети өзү жалпысынан кандай түзүлгөн жана бул ар кандай ооруларга өзүнө өзү эле туруштук бере алабы? Адамдын төрөлгөндө курсакта жаткан баладан баштап эсепке алсак, бала төрөлгөндөн кийин курсакта жатканда жана төрөлүп эненин эмчегин эме баштаганда бала ооба энеден иммунитет ала баштайт да, то есть лейкоциттер балага өтө баштайт. Ошондо көпчүлүк учурда биз айтат эмеспиз, жана эмчеге эмизген бала ич өтпөйт деп. Ошонун да бир себеби бул жөн гана тазалыктагы эмес, ошо эне аркылуу иммунитет да берилет да балада. Жөнөкөй ич өткөк, сас тумоо ооруларына каршы баланын иммунитети болот сөзсүз түрдө. Ал эми биз эмдөө жасаган 12 ооруну алып караганда, бул шал оорусу, кызамык, кызылча оорусу, тепки оорусу, паразит деп коебуз, дифтерия, гептер оорусу, гемофилдик палочка, гепатит Б, туберкулез, пневмококк оорулары. Бул ооруларга энеден балага иммунитет ветрянкага жана кызамыкка гана өтөт. Эгер ошондо дагы энеси кызамык менен ооруган болсо, ошо кан аркылуу балага өтөт, бирок ал 6-9 айында түгөнүп калат кайра, жок калат мындайча айтканда. Анан ошо суу чечек, ветрянка. Буга дагы иммунитет 1 жашка жетпеген убакытта гана сакталат да, андан кийин алда иммунитет түгөнөт. Ошол себептен баланы эмдетип туруу зарыл сөзсүз түрдө. Биздин Кыргызстан өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарына киребиз. Ошол себептен бизде оорулар изилденип, ошо көп кезиккен ооруларга каршы эмдөө жүргүзүлөт да. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда Америка же болбосо Европанын мамлекеттерине салыштырып атпайбы, бул эмдөө жасалат, бул эмдөө жасалбайт деп. Мисалы үчүн Европа мамлекеттерине суу чечекке каршы да эмдөө жасалат. Ушул эле дифтерия, гептер, полиомиелит ооруларына каршы эмдөө жасалат. Биз алардан да өзгөчөлөнгөнүбүз, бизде көбүрөөк катталган ооруларга, мисалы үчүн туберкулезго каршы эмдөө бизде жасалат, ал эми башка мамлекетте бул оору катталбагандыгына байланыштуу жасалбайт да. Төрөлгөндө бала туберкулезга каршы эмдөө алат, бул БЦЖ вакцинасы. Бул баланы 5 жашка чейин туберкулездук менингиттен жана диссеминированный туберкулез деп коебуз, туберкулездун оор формасынан сактайт. Ал эми жеңил туберкулездон бул оору сактабайт. 5 жылдан кийин бул туруксуз түгөнүп калат да, бул туруксуз вакцина. Негизи көпчүлүк вакциналар бир убактылуу учурга иштейт дагы, андан кийин акырында былдыйлап кетет. Ушул эле жерден да сурагым келип атат да, мисалы адамдын иммунитети деп айта кеттиңиз, анан энеден балага өтөт деп, бул жалпысынан. Анан
кайсы бир ооруларга иммунитет берилет, кайсы бирлерине берилбейт деп. Бирок ошентсе дагы адамдын өзүндө баягы тубаса иммунитет болот да. Анан ал ушул ооруларды тандайбы да, мисалы бул туберкулез, бул кызамык, бул кызылча оорусу деп тандай албы? Ар бир же иммунитет баардык эле ооруну оорудан коргоп турабы организмди? Ар бир инфекцияга өзүнчө иммунитет пайда болот. Себеби дегенде баягы организм ошол ооруну таанып, иммунитет деген эмне? Иммунитет бул кандын составында ошо иммуноглобулиндер бар да, ошол белгилүү бир ооруга каршы ошого өзүнчө күрөшө турган бөлүкчөлөр бар да, майда бөлүкчөлөр бар. Мисалы үчүн кызамыктын вирусу кирсе, кызамыкты баягы организм таанып калат. Вакцина алган баланы айтайын. Вакцина алган балада вакцина бул кызамыктын кичине билинбеген өлтүрүлгөн бөлүкчөлөрү да кызамыктын вирусунун. Ошол киргенде организмде ошол вирусту таанып калат да, ошого каршы антителолор иштелип чыгып, ошолор организмде жүрө берет даяр болуп. Анан качан гана вирус киргенде баса калып баягыны өлтүрүп салышат. Жана мультфильмдерде аябай сонун көргөзүлгөн да ушул учурларычы. Ал эми организм тааныбаса, ал вирус организмге кирет, пока аны таанып, организм аны менен күрөшкүчөктү, ал көбөйөт да анан чоң ооруга айланып кетет да. Бирок иммундук системасы жакшы болсо, ал деле жеңип, айыгып, анан анда деле антитела сыяктуу бир каршы нерселер пайда болобу? Ал сөзсүз. Бирок организм, адамдын организми ар түрдүү болот да. Мисалы үчүн кээ бир бала кызамыкты жеңил өткөрөт. Бул эң жеңил оорусун айтып атам да. Мисалы үчүн кээ бир бала ошо кызамыкты эле, ошол эле кызамыкты пневмония болушу мүмкүн. Былтыр мен бир баланы көрдүм, кореевой энцефалит деп коет, баш мээсине залал келип, баш мээсине чейин күчөп кеткен да. Бул баланын келечеги коркунучтуу. Себеби дегенде бул вирус, башка кирген вирус акырындап ылдыйлата берет экен, баланын ден соолугун начарлата берет экен. Анан ошондой коркунучтар бар да. Айрыкча биз өпкөнү сезгенибизден коркобуз кызамык учурунда. Кызамык өзү организмге киргенден кийин иммунитетти ылдыйлатып салат. Башка ооруларга да каршылыгын кетирип салат организмден. Ошон үчүн коркунучтуу да. Ветрянкадагы кызамык дагы ошол себептен коркунучтуу да. Организмге киргенден кийин иммунитет толук жалпы иммунитетти ылдыйлатып салат да. Организм башка ооруларга тургу жок болуп калат. Көбүнчө пневмония оорулары күчөп кетет дагы, балдарды ошондон жоготуп алышыбыз мүмкүн. Угармандарыбызга кайрыла кетели. Бүгүн эмдөө тууралуу ушул эфирде биздин коногубуз бар, иммунолог жана педиатр. Суроолоруңуз болсо бизге жөнөтүңүздөр 0705 53 16 64 WhatsApp номерубузга 0705 53 16 64 жана түз байланыш үчүн дагы номерубуз кызматта 0312 шаарыбыздын коду 91 19 19 сандары. Эми ушул вакцина тууралуу сөз кылып атпайбызбы? Жалпысынан ошо балдарга сайыла турган вакцинага бир аз токтолсок, анын курамын айтып берсеңиз да, эмнеден турат, эмне себептен адамдар баягы көп, мен да ушул эфирге даярданып атып, чет элдик басылмаларды эмне себептен көпчүлүгү жок деп баш тартышат экенин окуп анан таң калдым. Андагы кандайдыр бир оор металлдар баланын мээсине жайгашып калат, анын ушундай ден соолугуна залакасын тийгизет дегендер көп экен да. Анан эмне бар анын курамында биз корко турган же биз коркпой турган? Вакциналар бизде мындай түргө бөлүнөт да, анатоксин деп коет. Ошо токсинди зыянсыздаштырып анан вакцина кылып жасалганы. Живой вакцина деп коебуз. Бул жана тирүү вирустарды алып, жансызданып же болбосо кандайдыр бир жылуулук же бир химиялык жол менен уулуулугун жоготуп, мындайча айтканда, оору пайда кыла турганын жоготуп анан саябыз. Бул генедий дозада да. Биздин вакциналардын составына кирген микроэлементтер, мисалы үчүн анатоксиндин составында алюминий бар да. Алюминий же башка заттар бул жакта баланын ден соолугуна эсептелген генедей эле дозада да. Бул андай коркунуч алып келбейт. Негизи алюминий өзү башты нейрондорго зыян тийгизет да. Жана сиз айтып кеткендей, нервти кандай десем, көбүнчө жана нерв ооруларын козгойт деген мааниде да, жана Альцгеймер андай мындай ооруларды. Анан бир чети мындай карап турсаңыз, ата эне ошол эле учурда баласына өзү билбеген дарыларды
унчукпай эле берет. Ошол эле биодобавкаларды беришет. Алардын составын карабайт да эмнегедир. Эң эле жөнөкөй мисал бул алюминий жөнүндө сөз болуп калды. Алюминий жана фосфолюгель, жанагы изжога болгондо алма-гель деген дарыларды пачкалап ичип атпайбызбы? Жана ашказанына зарнаны басыш үчүн. Ошолордун составында 16 граммга чейин алюминий бар да. Биз аны ойлонбойбуз да, аны ойлонбой туруп ичебиз. Балага антибиотик беришет. Антибиотиктин баары химия. Ата-энелер дарыгерлерге кеңешпей, сүйлөшпөй, сурабай туруп балдарына амоксициллин берет. Ошол эле химияда, ошол эле химиялык заттар вакцинада аз өлчөмдө болсо балага зыянсыз. Ал 0,5 мл эле сайылат балага. Бул кенедей эле доза. Балага болсо таблетка уучтап дары бергенде ата-эне коркпойт да, ошол эле парацетамолду беришет, коркпойт. Тиги кошунасы айтты, бул таанышы айтты, бул дарыны бериш керек экен деп курамын карабастан дары бере беребиз. Анан ошол себептен айтат элем, бул вакцинаны ойлоп тапкан окумуштуулар баланын ден соолугун сактоо максатында чыгарышат. Бул вакцина чыккандан бери дүйнө жүзүндө канчалаган миллиондогон балдардын өмүрү сакталып келе жатат. Канчалаган миллиондогон балдарды инвалидтиктен сактап келатабыз. Бул жөнөкөй эле мисал, мен шал оорусун айтайын. Тажикстанда 2010 жылы полиомиелит чыккан, шал оорусу чыккан. Ошондо 500дөн ашык бала инвалид болуп калган. Шал оорусуна сиз жана айтып кеттиңиз, организм күрөшө албайбы деп. Көп оорулар менен организмибиз күрөшө албайт. Ал келбейт. Жана дифтерия оорусу менен күрөшө албайт, шал оорусу менен күрөшө албайт. Себеби булар коркунучтуу инфекциялар да. Булардын жыйынтыгы, айрыкча шал оорусунун жыйынтыгы бала шал болуп калышы мүмкүн. Же баланы жогото алышыбыз мүмкүн. Бул эң эле коркунучтуу инфекциялардын катарына кирет. Бизде ошо жасалып аткан 12 эмдөө тең, 12 оору тең эмделип аткан. Ошо эң коркунучтуу оорулар да, эң коркунучтуу оорулар баланы жоготуп алуу же инвалид кылып алууга мүмкүнчүлүк кылган түзгөн инфекциялар. Ушул жерден эле дагы бир суроо. Эмне себептен ошол вакцина алгандан кийин баланын дене табы көтөрүлүп, шалдырап, ооруп 2-3 күнгө чейин кыйналат? Бул эмнеден кабар берет? Жана сиз айтпадыңызбы, организм өзү күрөшүп, өзү иммунитет пайда болбойбу деп. Ошол эле механизм ушул жерде да иштейт да. Только биринчи жанагы жөнөкөй жаратылыштан жугузуп алганда көп көлөмдөгү инфекция кирип, баланын температурасы абдан көтөрүлүп, кыйналып, андан ары оору өчүп баштайт. Ал эми эмдөө жүргүзүлгөндө ошол организмге ошол вирусту таанытуу максатында же бактерияны таанытуу максатында кенедей дозаны киргизип атпайбызбы организмге. Бирок ошондо дагы баланын организми ошого каршы иштей баштайт. Мындайча айтканда, иммунитети көтөрүлүшү керек ошо ооруга каршы. Ошондо организмдин күрөшкөнүнүн бир белгиси бул эти ысыгандыгы баланын. Эти ысып, баланын тынчы кетип же шалдырап жатып калып, организм күрөшөт ошентип. Анан ошондо иммунитет пайда болуп, мисалы үчүн дифтерияга каршы же көк жөтөлгө эмдөө алса, ошентип күрөшөт да, анан организмде иммунитет пайда болот. Бул табигый нерсе да, бул боло турган нерсе. Биз муну күтүлө турган реакция деп айтабыз. Анан ошондон кийин гана организмде иммунитет пайда болот. Бул жакшы белги. Демек, организм баланын иммунитети жакшы, ошол вирус менен күрөшүп атат. 0705-53-16-64 сандары кызматта. Биз угармандарыбызга дагы бир жолу кайрыла кетели. Келип аткан СМС каттар бар. Достор, алдыда буюрса баардыгына кезек-кезеги менен жооп бергенге аракет кылабыз. Бүгүнкү коногумду кайталап тааныштыра кетсем, 1-май райондук борборлоштурулган үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун бала жана эненин ден соолугун коргоо боюнча директордун орун басары Исхакова Диляра Табалдиевна. Вакциналардын курамына токтолдук. Эми оң жана терс таасирлери, мисалы, баарына эле вакцина сайганга болбойт, менин билишимче. Мисалы, кичинекей балдарда эгерде гематологиялык оорулар бар болсо, вакцина албагыла деп дарыгерлер ушундай атайы тыюу салып коюшат экен. Эмне себептен кимдерге вакцинанын кесепети тийип калышы мүмкүн? Туура, вакцинацияны жасоодо биз сөзсүз түрдө баланын ден соолугун карап, андан жасашыбыз керек. Ошол учурда баланын дене табы көтөрүлбөшү керек, жөтөлгөн, чүчкүргөн белгилер болбошу керек. Вакцина алчу маалда. Алчу маалда ичип өтпөшү керек. Ошондой балдарды карап туруп, анан эмдөөгө уруксат беребиз. Ал эми бизде ошол эле учурда медициналык
карама каршы көргөзмөлөр бар, албай турган балдарга противопоказание деп коебуз. Булар убактылуу жана узакка созулган болуп экиге бөлүнөт. Бул убактылуулар ошол учурда бала састымалуу атса же аллергия болуп атса, ошол оорусу өтүп кетмейинче эмдөө токтотуп турабыз дагы, ошол оорунун белгилери кеткенден кийин эмдөө жүргүзөбүз. Ал эми узакка созулган деп коебуз. Узакка созулган эмдөөлөр бул эмдөөнү жылдыруубуз. Бул көбүнчө жанагы бала химия терапия алып аткан бала болсо, эгерде кандайдыр бир себептер менен операция болгон бала болсо, неврологиялык дарыларды алып аткан бала болсо, ушул учурларда биз эмдөөнү ошол бир убактылуу учурга 2 айбы 3 ай болобу 6 айга чейинби бир убактылуу учурга токтотуп турабыз. Ал эми такыр карама каршы эмдөөгө такыр болбойт деген бул бир эле учурда, бул эгерде биринчи эмдөөгө баланын ар бир баланын организми ар башка. Эгер биринчи эмдөөгө же экинчи эмдөөгө бала аябай катуу температура берип 39-40ка чейин судороги берген болсо, кандайдыр бир дагы башкача реакция жүргөн болсо балада, ошол балдарга кийин кайра ошол эмдөөнү токтотуп салбайбыз. Бирок ошол эле учурда башка түрүн эмдөөнүн, мисалы үчүн дифтерийно коклюшный столбнячный анатоксин деп коебуз, АКДС вакцинасы көбүнчө коклюшный компонент реакция берет да балдарда. Бирок ошол эле учурда аны токтотуп коебуз да жеңил түрүн өткөргөнгө аракет кылабыз, же болбосо улантып башка эмдөөлөрдү календарь менен жасай беребиз. Ал эми жана көпчүлүк учурда ДЦП балдарга же башка бир себептер менен кан аз балдарга эмдөө жасабаган, бул туура эмес. Тескерисинче бул балдар группа рискада. Тескерисинче ушул балдарды эмдөөдөн өткөрүш керек. Себеби бул балдардын иммунитети начар, эгер ооруса бул балдар көтөрө албай калат. Ошол себептен бул балдарга тескерисинче мүмкүн болушунча даярдап туруп эмдөө жасатышыбыз керек. Биз ушул жаатта бир интервью алган элем, азыр бир 4 балалуу ападан, көп балалуу десек болот, угуп көрөлүк ойун. Саламатсыздарбы? Менин атым Гуля болот. Менин 4 балам бар. Ушу прививка жөнүндө айтайын дегенмин. Улуу балам 10 жашта, кичинекейим 2 жашар. Ушу балдардын бирөөсүнө да мен прививка алган эмеспиз да, вообще бир да прививка алган эмеспиз. Анан мындай биздин өзүбүздүн айланадагы кошуналарыбыз, туугандарыбызга караганда көп оорубайбыз. Иммунитеттери балдардын жакшы. Ошо башында эле ошо жолдошум мага ошо прививка албай эле коелу деп биринчи балалуу болгонубузда эле ошентип айтканда, анан мен деле макул болгом ошо. Анан мейли албасак албай көрөлүчү депчи, анан ошо биринчи баламды такыр эле алган эмеспиз. Анан ошо өзүм менен тең балдарга салыштырсам оорубай жакшы, баягы кышында грипп болуп, анча-мынча грипп болуп оорушат, ошондо деле мындай жеңил эле өтүп кетет да. Анан ошондон көрүп, анан кийинки балдарыма өзүм деле сразу эле отказ жазып алган жокпуз. Ошол мен дагы ата энелердин көпчүлүгүнөн өзгөчө көп балалардан эмдөө аласыздарбы дегенде, кимдир бирөөлөр ооба алабыз, биз коркобуз десе, айрымдары жок албайбыз. Анткени мына мен деп туруп ушул апа сыяктуу бул балам ооруган жок, ошондуктан мунун кереги жок экен дешти да. Анан мисалы сиз иммунолог, педиатр катары ата энелерди эмнеден улам ушундай жок албайбыз дегенге барышат? Эмне менен муну түшүндүрүп беришет? Мындайда негизи бул жаратылыш өзү ушундайда, бул ооруну көрбөсө оорудан эч ким коркпойт, туурабы? Азыр ооруну көрүшкөн жок да. Элдин 70% эмдөө алган болсо, бул коллективный иммунитетте, демек ал оору аз кезигет да, бул ошол чөлкөмдө. Биздики азыр 90%ке 80-90%ке жакын эмдөө алган, элибиз балдар эмдөө алган. Ошол себептен бул оорулар, мисалы үчүн дифтерия оорусу бизде азыр жок. Өтө эле аз. Жок, бизде такыр жок. Шал оорусу такыр жок, кызамык оорусу бирин серинче, бирок ал деле жок. Ал
эми эң коркунучтуусу ушундай баш тарткан ата энелер көбөйө берсе, баягы 70%дан ылдыйлап кетсек, бизде коркунуч бар да, баягы айсбергдин башы көрүнө баштайт да, оору чыга баштайт. Бул оору чыкканда мен айылда иштеп келдим деп эдим, ошо 95-96-жылдары дифтерия оорусу чыккан. Мурда иштеген дарыгерлер жакшы билет, ошол кезде биз ошо дифтерияга баш көз боло албай калганбыз. Ошол кезде баягы союз ураган кезге туура келип, баягы прививка кандайдыр бир себептер менен үзгүлтүккө учурап калса керек да, анан ошол себептен анан бизде дифтерия оорусу чыгып, бул ооруну биз эмдөө менен гана токтотконбуз. Кызык жери ошо эмдөө албаган элди тандап ооруткан да. Анан мен ошондо, мен жаңы институтты бүтүп барып иштеп жүргөн кезим эле мен ошондо ишенгем, ошо эмдөөнүн күчүнө мен ошондо ишенгем. Кызамык оорусу да ошол кезде чыккан, дифтерия оорусу да ошондо чыккан. Анан азыр биздин кошуна Тажикстанда шал оорусу чыгып атат. Азыр башталып аткан. Анан эми ушул коркунуч бар да, эмдөө албаган балдарды ошо инфекциялык оору тандап оорутат. Бул апа айтып атпайбы, балдарым оорубай жакшы жүрөт деп. Ал бала үйдө отурганда жакшы жүрөт. Бул жашоого аралашат, көпчүлүк аралашат, коомго чыгат. Эртең барып стоматологго тишин жулдурганда барат, же кандайдыр себептер менен дагы бир нерсе болуп операция болушу мүмкүн, же кандайдыр ушундай бир операциялык туура келип калышы мүмкүн. Гепатит Б деген оору бар, андан сактай албай калат. Жана мен сизге жана башында айтып кеттим, азыркы учурда көп ата эне, көп адамдар Кыргызстанда гепатит Бга чалдык, ошонун саркындысы бул рак печени менен, боорун рагы менен цирроз. Качан ушул оору биздин Кыргызстанда күндөн күн санап көбөйүп баратат. Анан ошондо былтыр бир апа ыйлап атат, эмне үчүн балдар, эмне үчүн эмдебейсиңер деп, эмне үчүн эмдөө жүргүзбөйсүңөр деп. Биз эмдөө жүргүзөбүз, төрөт үйүнөн баштап жүргүзөбүз. Кара сарыкка каршы эмдөөнү биз төрөт үйүнөн баштап жүргүзөбүз. Бирок ошону ата энелер албай атпайбы, ошону түшүнбөй атпайбы. Анан 40-ка чыкканда, 50-гө чыкканда ушул оорулар менен ооруп, анан оору козголуп кетсе, анан кайра бизди күнөөлөйт. Эмне үчүн айткан жоксуңар, эмне үчүн түшүндүргөн жоксуңар деп. Бирок жеке менде ушул жерден суроо болуп атат да. Кичинекей кезинде эмдөө алган бала деле, аныкы жогоруда сиз айта кеткендей, эмдөөнүн мөөнөтү эле бар, канча бир ай же канча бир жыл деген элечи. Бирок андан ары чоңойгондон кийин бул ооруга чалдыгып калса, Кудай сактасын, андан ары өзүнүн эле иммунитети күрөшүш керек да. Дифтерия оорусуна 2 айында, 3,5 айында, 5 айында алат, анан 2 жашында кайталап эмдөө деп коебуз. Кайра кайталап эмдеп, ошо дифтерияга каршы иммунитетти кармап турабыз. 2 жашында бул, 6 жашында, 11 жашында, 16 жашында, 26, 36, 46, 56 жаш. Ошол аралыктарда баягы дифтериянын иммунитети түшүп кетет, ошону толуктап турабыз. Гепатит Бнын бир жакшы касиети, бул организмге киргенден кийин кандайдыр бир өлчөмдө өмүр бою организмден чыкпай сакталып, кандайдыр бир күч менен баланын организмин токтотуп кармап турат. Азыркы учурда бизде рак шейки матки Кыргызстанда биринчи орунда турат. Биз ушуга каршы эмдөө жүргүзгөнгө өкмөт республикалык иммуноцентр пландаштырып, ушу коронавируска байланыштуу токтоп калып турат. Болбосо ушуга каршы эмдөө кыз балдарда эмдөө жасалат. Анан мен да ушундай суроо бердим ошо вуздон келген адамдарга. Азыр кыз балдарга эмдөөнү жасасак, ал кайсынча учурга чейин жетет, анан кийин бул рак оорусу 40-50 жашында пайда болот, болобу десем, ошондо мага бир профессор түшүндүрүп берди да. Ошол мал дейт, бул иммунитет 15 жылга чейин деп айтабыз дейт, бирок ошол малда эң коркунучтуу мал ошол кезде жугузат дейт инфекцияны. Ошонун кесепети анан кийин 40-50гө чыкканда билинет дейт. Ошол сыяктуу эле гепатит Б оорусу дагы бүгүн жагууга калып эле бүгүн оору пайда кылып, бүгүн ракка өтүп кетпейт, бүгүн цирроз бербейт да. Бул акырындап өткөн процесс. Анан бул кандайдыр бир өлчөмдө организмди баары бир деле коргоп турат. Жакшы. Угармандарыбызга кайрыла кетели. Дагы бир жолу 0705 53 16 64 сандары кызматта. Ал эми бизге жөнөткөн угармандар бир аз күтө туруңуздар. Алдыда атайын сиздердин суроолорго жооп бергенге убакыт бөлөбүз. Эми менде мындай суроо бар эле да, ошол эмдөө жөнүндө сөз болуп атпайбы? Негизи эле бул эмдөө деген сөз эмнени билдирет? Вакцинация, эмдөө. Эмдөө
Бул кыргыздын илгерки сөзү болсо керек да, баягы эмдеп домдоп деген сөздөн калса керек деп ойлойм да. Себеби деген баягы апалар жана колунда бир касиети бар адамдарга барып эмдетип домдотуп коет деген түшүнүктөн калса керек да, ушу эмдөө деген. Анда вакцинацияны алсак мисалы. Вакцинация бул вакцина менен иммунитетти көтөрүү да, баланы кандайдыр бир биопрепарат менен, жасалма жол менен баланын иммунитетин, мындай жөнөкөй жалпак тил менен айтканда, ошо баланын иммунитетин бир кандайдыр ооруга каршы, белгилүү бир ооруга каршы баланын организмине кандайдыр бир өлчөмдө киргизүү менен ошол оорунун бөлүкчөсүн, баланын иммунитетин көтөрүү деген. Мен өзүм жеке тажрыйбаман билем. Кичинекей кызым бир аз сыркоолуп калганда атайы бир иммунитетти көтөрүүчү дарыларды жазып беришкен да, свечалардан. Анан бир топ жылга, 7-8 жылга чейин колдоносуңар деп. Анан ошондо чет жактан келген дарыгер жок, муну колдонбогула, дозасын улам азайт да, таптакыр алып сал, болбосо кызың өмүр бою ушундай жасалма иммунитет менен жашап калат депчи. Анан ошол дарыгер менен сүйлөшүп калып, вакцина кандай сиздерде десем, ошол убакта бизге эмдөөгө каршы тыюу салган дарыгерлерчи, жок эмдөө албагыла, 10 жылга чейин албагыла деп. Анан сиздерде эмдөө кандай десем, ал айтат, мен өзүм балдарыма жеке албайм деп. Анан эмне себептен десек, ал айтып калды, бул жасалма иммунитет. Баланын өзүндө табиятынан өзүнүн чыныгы иммунитети болот. Жасалма иммунитет киргенде өзүнүн иммунитети ушул эле свечанын учурундагыдай эле бир аз алсыздай түшөт дагы, көп күрөшө албай калат деп түшүндүрүп берди да. Анан мен таң калып, биздеги дарыгерлерден сурап баштадым, бирок бизде көпчүлүгү алышат экен. Анан албайбыз деген ата энелерден улам сурасак, алар айтат, жок, биздин табиятыбызда өзүндө иммунитет бар, жок, мындай депчи. Анан баягы чөп чарлар менен дарылаган адамдар бар эмеспи, атайы ошол жаатта элдик медицинаны колдонгондор бар. Алардан сурасак, аларда да айрымдары алабыз, айрымдары албайбыз дегенде мага абдан чоң суроо болду да, жаралды. Эмне себептен дарыгерлер алгыла дейт, жөнөкөй эл жок, алгандан кийин балам көбүрөөк ооруп калды, албайбыз дешет депчи. Биз алдыда Ташбек Каразакова эжекебиздин интервьюсун окуп келели. Алда эжекенин оюн угалы, андан кийин биз ковидке каршы вакцинация тууралуу сөз кылалык. Саламатсыздарбы, урматтуу Окей радиосунун угармандары. Мен Ташбек Каразакова, элдик дарыгер, эл агартуунун отличниги. Сиздерге бүгүн мен вакцина жөнүндө өз оюмду айтып коюуну туура таптым. Союз мезгилде ар бир төрөлгөн наристе төрөт үйүнөн баштап эле вакцина алган. Ар кандай ооруларга каршы. Организмде ошол ооруларга каршы антитела пайда болот. Ошол оору менен оорубайт, эгер ооруп калса жеңилирээк өтүп кетет. Ал эми бүгүнкү күндөгү COVID-19 жөнүндө айткым келсе, мен ушул COVID-19-дун вакцинасына каршымын. Ой жүгүртүп көрөлү. Вирус чыкты, эл ооруду, артынан эле вакцинасын чыгара койду. Бул деген өтө чоң изилдөөнү, өтө чоң бир практикалык иш өткөрүш керек. Ушул мамлекетте ушунча вакцина сайылды, мынчасы жакшы, мынчасы мындай депчи. Мен ойлойм, эки версия ойлойм да ошондо. Албетте мындай далилдей албайм муну. Кээ бир мамлекеттин бизнеси болушу мүмкүн. Бир. Экинчиден, жер шарында адам баласынын саны көбөйүп баратат, ушуну азайтыш керек деген кээ бир окумуштуулардын иш аракети болушу мүмкүн. Жер шарыны, адам баласыны, тамак ашты, ичер сууну баарыны Алла Таала Кудай жараткан. Кудайдын өзүнүн эсеби бар. Ошон үчүн Алладан мурда жыйынтык чыгарбаш керек. Кудайымдан мурда өзүнүн эсебин жүргүзбөш керек. Бизди Кудай жараттыбы, ырыскыны берет. Бизди Кудай жараттыбы, жер шарында ошончо адамды жер шары көтөрө алат. Жеке менин оюм, COVID-19-ду адамдар кантип жеңиш керек? Мен азыр эми Турцияда, Анталиядамын. Бул жакта тартип аябай күчтүү, маска, эл топтолушпайт, эл тартиптүү. Биз да ошондой
тартипке баш ийишибиз керек. Топурап тойго барбай, коомдук жайда топтолбой, ар бир адам өзүнүн өмүрү үчүн өзү аракет кылыш керек. Иммунитетти көтөрө билиш керек. Мына жер бетине азыр көк чөп чыга баштайт. Адамдын организмине керек болчу витаминдер, макро, микроэлементтер ошол көк чөптүн составында бар. Иммунитетти көтөрүшүбүз керек, оору менен күрөшө билишибиз керек. Дагы сөзүмдүн аягында айтайын, мен вакцинага каршымын. COVID-19 вакцинасына каршымын. Көңүл бурганыңыз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат дейт. Эжекебиздин айтымына караганда балдарга сайылган вакциналарга ал каршы эмес. Ал эми азыркы конкреттүү COVID-19 каршы вакцинага каршымын дейт. Менде дагы бир эжек агайыбыздын жазып жиберген билдирүүсү бар. Мен жөн эле окуп кетейин. Үнүн түшүрүп жибергенге жетишпей калды. Саламатсыздарбы, мен өзүм дарыгермин. Бир нече жылдардан бери Бишкектин белгилүү бир мекемесинде иштеп келем. Өзүм жаштайымдан педиатр болом деп педиатрлыкты тандагам. Учурда 7 баланын атасымын. Мен балдарыма вакцина алам, бирок баардыгын катары менен албайм. Кайсы бир вакциналарды алам, кайсы бирлерин албайм. Анткени кээ бир вакциналардын курамында алюминий, ртуть жана башка ошол сыяктуу оор металлдар бар. Мен алардан бир аз өзүм дагы кооптоном, ошондуктан балдарга алдырбаганга аракет кылам. Ал эми кайсы бирлерине, мисалы полиомиелитке каршы сыяктуу вакциналарды алдырып келем жана алам. Чоң рахмат оюма көңүл бурганыңыздар үчүн дейт. Мына ушундай дарыгерлердин дагы, кээ бир дарыгерлердин дагы ою бөлүнгүм келет. Эми биз балдардын вакцинациясы тууралуу кенен эле сөз кылдык окшойт. Эми конкреттүү ушул COVID-19 каршы сайыла турган вакцинацияга биринчи эле кезекте мага кызык болгону эмне себептен биз Россияныкын алабыз деп келип анан Кытайдыкын алып калдык, эң бичекти белгисиз. Бирок эми алабыз деп атабыз, бизде мисалы бизге келген вакциналардын ошол курамын текшерип, ооба муну алсак болот же болбойт деген барбы, же конкреттүү эле келди, демек алышыбыз керекпи? Негизи бизге вакциналар бизде ВОЗ деген уюм бар, Всемирная организация здравоохранения. Ошол вакциналардын курамын ошолор текшерип, анан уруксаатты ошолор берет. Пандемия туура айтат, жана эже бул вакциналар көп жыл иштелип, анан көп жылдан кийин табыла турган вакциналар. Ошо 1 жылдын өлчөмүндө чыккан вакциналар тез арада чыккан вакцина болуп эсептелет. Бул пандемияга байланыштуу ушундай болуп калды. Демейде вакциналар бир топ этапты өтүп туруп гана элге сайылууга берилет. Анан азыркы пандемияны былтырдан 1 жылдан өтүп калды, пандемия башталганы. Ушул канчалаган адамдын өмүрүн алып кетти, канча экономикалык жактан кыйналды адамдар, психологиялык жактан. Ошол себептен бул ооруну токтотуунун жалгыз бирден бир жалгыз эмес, бирден бир себеби бул вакцина ойлоп табуу болгон. Бул дары ойлоп табыш керек же вакцина ойлоп табыш керек. Бул вирустук инфекция болгон үчүн вирустук инфекцияга дары ойлоп табуу жана көпчүлүк калкка жеткирүү бул абдан оор. Билесиздер, вируска дары табуу дагы абдан оор болуп эсептелет. Анан бул вакцинанын үстүнөн көптөгөн окумуштуулар изилдөө жүргүзүп иштеп, 200гө жакын вакцина иштелүү учурунда болуп, ошонун ичинен 11 вакцина 3-чү этапка келген. Ал эми жана ВОЗ уруксаат берген 5 вакцина бул 3-чү этаптан да өтүп, мамлекеттердин көбүнө саюуга уруксаат берилген ВОЗ аркылуу. Бул AstraZeneca вакцинасы, Pfizer вакцинасы, Moderna вакцинасы, Sputnik V российский, анан Sinopharm бизге келген Кытайдын вакцинасы. Бул вакцина дагы Sinopharm бизге келген. 12 миллион ашык адамга сайылып, 65 мамлекетте сайылган. Бул 3-чү этап текшерүүдөн өткөндөн кийин анан ВОЗ колдонууга уруксаат берген 5 вакцинанын катарына кирет. Бул вакцина жана эже айтып кетти, текшерүүдөн өткөрбөй жана изилдөө жүргүзбөй текшерип, бул вакцинаны жасаган адамдарга 1 ай, 2 ай, 3 ай болобу азыркы учурга чейин көзөмөлдөө жүргүзүлүп, отчет берилип турат. Бизге ВОЗ ошол отчетторун жөнөтүп турат да. Мен ошол себептен Sinopharm вакцинасынан кийин
коркунуч болгон жок, эмдөөдөн кийин осложнение болгон жок деп айтып атканым ушул ФОЗдун отчетуна таянып айтып атам. Себеби ошол эле учурда Pfizer вакцинасынан кийин реакциялар болду, AstraZeneca'дан кийин болду деген отчеттор бар. Бирок жана интернет булактарында кичине күчөтүлгөн маалыматтар берилип, ушунча көп киши каза болду, көп мындай болду деген маалыматтар, бул кичине күчөтүлгөн маалыматтар да. Мисалы чет жакта мээде айымдары көз жумуп кетти деген маалыматтар көп жайгаштым өткөнкү жумада. Бул жерде мындай бала шал болуп калды деген маалыматтарды окуп туруп албетте коркосуң. Ооба, анан биз андай эмес, биз официально келген маалыматтарга таянабыз. Ошол маалыматтар боюнча ушу Sinopharm вакцинасы дагы ошо коопсуз вакциналардын катарына кирет. Бул вакцинаны бизге Кытай мамлекети 150 000 доза берди. Бул 75 000 кана элибизге жетет. Андан кийин азыркы учурда өкмөт дагы да ошо келишимдерди түзүп дагы вакцина алып келгенге аракет кылып жатат. Эми ушул Sinopharm вакцинасынын курамында эмне бар азыркы? Курамында мен жана айтып кеткен, бул инактивированный вакцина деп айтпадымбы? Бунун курамында ошо алюминий бар. Алюминий бар. Менде могу жерде ушул вакцина жөнүндө кенен маалымат бар эле. Адювант гидроксид алюминия, жардамчы заттар бул гидрофосфат динатрия, хлорид натрия, дигидрофосфат натрия. Хлорид натрия бул физраствор кадимки эле. Анан дигидрофосфат натрия, фосфат менен алюминий. Демек, ошо оор металлдардын катарына кирген ушул эки зат экен. Анан булар бул кичинекей өлчөмдө, организмге зыян келтирбеген өлчөмдө берилет. Жана ртуть боюнча дагы жана врач айтып атпайбы, бирок биздин организмибизде, адам организминин Менделеевдин таблицасында канча элемент болсо, биздин организмде ошол элементтин баары бар. Кандайдыр бир өлчөмдө, бири аз өлчөмдө, бири көп өлчөмдө, бирок биздин организмде ошол элементтин баары бар. Ошол коркунуч мисалы ошондон болбойбу? Мисалы биздин организмде канчалык бир өлчөмдө ошол оор металлдар бар. Эгерде вакцина аркылуу дагы кошула турган болсо, анын өлчөмү баягы керектүү шкаладан өтүп кетет деген коркунуч эмеспи дейм да, ошондон улам. Бул жана текшерүүдөн өтүп, жана окумуштуулар изилдөө, эмне үчүн изилдеп текшерип атышат? Ар бир организмдин организмге зыян келтирбегидей кылып изилдешет да. Мисалы үчүн вакцинаны тапкандан биринчи ошо зыяндуулугун изилдешет. Туура эмес зыян келтирбеген кандай организмге кандай туура эмес жактары болуп калышы мүмкүн деген окумуштуулардын изилдөөсүнөн кийин гана келип чыгып аткан вакцина. Ошол COVID-19 деле мисалы азыр жапырт эле эмдөө башталбадыбы көп өлкөлөрдөчү? Эми мунун мүмкүн зыянчылыгы 5-10 жылдан кийин мүмкүн билинер. Мүмкүн 5 жыл деп айталычы. Бирок азыркы ушундай эмдөө канчалык деңгээлде зарыл эле да? Анткени биз азыр билбейбиз да чындыгында ал кандай кесепет алып келерин. Мындайда жана оору мисалы эмделгенден кийин 2-3 күн дене табы көтөрүлүп, күрөшүп анан айыгып кеткен. Эми бул кесепети деле эмес дейм да. Бул жөн гана реакция. Бул организмдин реакциясы. Организмдин реакциясы. Андан кийинки кесепети бул бир топ убакыттан кийин билинчү нерсе да. Бул ошол себептен 18 жашка чейинки балдар, боюнда бар келиндер сайганга болбойт. Эмчек эмизген энелерди эмдөө кылганга болбойт да. Анан туура айтасыз, бул ушундай толук изилдөөдөн өтпөгөн үчүн бул кайсынча бир убакыттан кийин реакция берет же бербейт деп айта албайбыз. Бирок азыркы учурда бул вакцинанын зарылдыгы биз бул ооруну жеңе албай атканыбыздан чыккан себеп болуп атат да. Бул оору улам көтөрүлүп, ылдый түшүп, көтөрүлүп, ылдый түшүп, дагы деле болсо ылдый элек болу оору. Анан былтыркы адамдардын кыйналганы, ооруганы биз ошондо тонналабаса дагы килограммдап дарыларды алдык болуш керек. Ар бир эле адам ооруганда, кереги барында, кереги жогунда, медиктер айтканында, айтпаганында ашыгы менен дарыландык да. Запастадык. Анан сиз айтып аткан жанагы оор металлдар ошо дарылардын ичинде дагы бар, туурабы? Анан
демек биз организмди ошондой стресстен сакташ үчүн андан көрө бир жолу вакцина алып андан көрө оорубай койгон 10 эсе жакшы деп ойлойм да. Рахмат, жакшы. Угармандарыбыздан келип аткан билдирүүлөр бар. Баттан тез кыскача жооп бергенге аракет кылалы, андан кийин саатыбыздын соңку мүнөтүнө өтөбүз. Кутман кечиңиздер менен айымдар, конок эжеке кош келипсиз. Үнүңүз абдан жагымдуу экен. Бүгүнкү тема мага абдан керек. Менин кичинекей кызыма кээде алып, кээде албай калып аттым. Бул шартка байланыштуу. Кийин баардык эмдөөнү алып койсок болобу же анын кажети жокпу? Чоң рахмат, урматым менен Замира дейт. Жакшы, Замира. Ооба, туура айтасың. Былтыр карантинге байланыштуу көп балдарыбыз ошо эмдөөдөн үзгүлтүккө учурап калышты да. Ошол эмдөөнү азыркы учурда кайра калыбына келтирип эмдөө максатында биз ортолорунда срокторун азайтып, бат-баттан эмдеп бүтүргөнгө аракет кылып атабыз. Бир коркунучтуусу жана гепатит Бга каршы эмдөө 1 жашка чейин гана жасалат да. Ошол себептен мүмкүн болушунча эртерээк 1 жашка чейин чыга элек болсо эртерээк барып эмдеткенге аракет кылыш керек. Андан кийинки эмдөөлөрдү дарыгер өзүнүн баланын акыбалына карап жылдырып кайра өзүнчө ар бир балага индивидуальный график деп коебуз, түзүп берет кайра календарь. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Кичинекей кызым 2,5 жашында менингит болгонбуз, бирок биз вакцина алганбыз. Азыркы учурга чейин шал болуп, түшүнүксүз. Шал болуп, паралич болуп калыптыр. Эмне себептен экени түшүнүксүз, бирок кимдир бирөөлөр дарыгерлер туура эмес укол сайып койгондон болду дешти. Түшүндүрө албайм дейт. Бир аз ката аябай жазылып калыптыр. Менин түшүнгөнүмө караганда 2,5 жашында кызы менингит болуп ооруптур, андан улам ошол паралич болуп калыптыр. Бизде Кыргызстанда менингит календарь прививкка кирбейт да, биз менингитке каршы эмдөө жүргүзбөйбүз. Ошол себептен менингит оорусу дагы көп кезигет, көп болбосо да кезиге турган бир сезонный оору да, бул кыш, көз мезгилинде, жаз мезгилинде. Бул менингиттин эң коркунучтуусу буну мүмкүн болушунча тезирээк дарыканага жеткириш керек башталары менен. Канча убактысы ортосу созулуп кетсе, баланын нерв система бул оорунун эмнеси коркунучтуу. Вирус мээге кирип кетет да, мээни өлтүрө баштайт. Канча кеч болуп калса, ошончо балага зыяны көбүрөөк. Бул жерде дарыгердин туура эмес укол сайып койгондо эмес, баланы көбүрөөк кармап койгондо да. Демек баланы кичине кечирээк алып барып калышкан. Ошол себептен менингит клеткалары өлүп калган, ал кайра ордуна келбей калган, ошол себептен паралич болуп калды. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Айнур эже жана эжеке, сиздерге менин мындай суроом бар эле. Менин атам коркунуч тобундагы адамдарга кирет, бирок ал вакцина алса көтөрө албай калсачы, диабетик 2 тип дейт. Эгерде эмдөөгө макул десе, келип дарыгер текшерет. Эгер сахары коркунучтуу уровеньден ылдыйраак болсо эмдөө берет. Жок, биз тескерисинче ушу группа рисканы биринчи эмдешибиз керек да, именно сахарный диабетти, давлениясы өйдөө адамдарды. Себеби дегенде ушул адамдар кичине оор көтөрүп аткандыгына байланыштуу тескерисинче эмдөө алышы керек. Саламатсыздарбы? Менин кызыма пилонефрит. Менин оюмча бул пилонефрит окшойт да. Же кайсы экен? Тактап жазып койсоңуз жакшы болмок. 3 жолу оозуна тамызмакпыз, бирок биз бир эле жолгусун алып калды. Эми ал вакцина күчүндөбү го дейм. Полиомиелитке каршы албай калган окшойт. Азыр коркунучтуу учур. Себеби Тажикстанда полиомиелит оорусу баш көтөрүп атат. Мүмкүн болушунча эртерээк барып поликлиникага. Полиомиелит 18 жашка чейин жасалат. Оозуна тамчылатып койгон андай реакция деле бербейт. Эң негизгиси бала ичетпей турушу керек ошол маалда. Барып бир ай интервал менен 2 жолу дагы тамыздырып койсун. Болсо болот, Убагында эмдөө албай калгандар кантсек болот? Анткени балам кичинекей кезинде айылда болуп, дарыгерлер муну ачсам 5 балага сайышым керек, кийин кел деп атып, убакыты өтүп кеткен. Чоң рахмат алдын ала дейт. Кызамык оорусуна каршы го дейм. Себеби кызамык оорусу 5 дозалык, 10 дозалык. Аны ачкандан кийин 1-6 сааттын ичинде сайбаса, вакцина жарабай калат. Ошон үчүн балдарды чогултуп сайышат да, айыл жеринде көбүнчө бул. Анан жок, азыр да алса болот. Азыр мүмкүнчүлүгү болсо шаарга келип болобу? Азыр учет прописка дегенди карабайт шаар жеринде, приписканы карабайт. Эмдөө алам деген бала каалаган мекемеге келип текшерүүдөн өтүп эмдөө ала берсе болот.
Саламатсыздарбы? Мен негизи эмдөөгө каршымын. Кудай Таала бизге табиятынан нормальный иммунитет берет, а врачтар аны тескерисинче өлтүрүп коюшат, дейт Нуржамал. Негизи жана өткөндө жогору жакта да бир эне айтып атпайбы, эмдөө алган балдар көп ооруйт деп. Эмдөө алган бала састымоого каршы эмдөө албайт да, састымо менен оорушу мүмкүн. Ал дифтерия менен ооруган жок, шал менен ооруган жок да. Ал жөнөкөй састымо бул, ал жөн эле банальный жөнөкөй оору менен састымо менен ооруп атат да. Мен ушул жерден бир мисал айта кетейин. Мен өзүмдүн чоң энем бар болчу, 93 жашка чыккан. Ошол киши башынан өткөнгө окуяларды айтып берет эле, ошол киши айтып берди эле да. Жеңем 25 бала төрөгөн. Ошол кептөөр болуп, кызамык болуп, балдары чарчап отуруп, 2 эле баласы калды эле деп. Бул бир эле мисал. Чоң азыркы чоң энелер калбай калды да ошол кездеги. Ошондой айтылган эмне себептен айтылган? Ошол кезде вакцина жок болчу. Ошол кезде ошол себептен дифтериядан көп өлгөн, өпкөнүн кагынуусу деп коет, пневмониядан, туберкулездан көп өлгөн. Бул ошол учурдагы оорулардын баарын ошо эмдөө чыккандан кийин биз жоготуп, токтотуп койгон үчүн, азыр көрбөй жатышкан үчүн азыр вакцинаны коркунуч жок. Коркунуч жок болуп, вакцинаны туура эмес кабыл алып атышат да. Ушундай эле болсун, болбой эле койсун негизи ал оорулар. Бирок ошентсе да эмдетип сактанып жүрүш керек. Биздин карамагыбызда 5,5 гана мүнөттүк убакыт калды. Ошол COVID-19 каршы вакцина тууралуу айта кетсеңиз, эми азыркы учурда кимдер эмделип жатат? Экинчи кезекте кимдер, үчүнчү кезекте кимдер? Биринчи кезекте азыркы учурда биринчи этап деп коебуз. Азыр Бишкек шаарында айтып кеттиңиз, 5 эмдөө пункту, Чүйдө 2 эмдөө пункту, Ош шаарында 2 эмдөө пункту ачылды. Биринчи кезекте кызыл зонада иштеген медицина кызматкерлери, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеген дарыгерлер эмдөөдөн өтөт. Андан сырткары азыр биз угарманыбызды кабыл алып алалы, анан уланталы. Кулакчыны тагынып алсаңыз болот угулуш үчүн. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Угуп жатабыз. Атыңыз ким болот? Айжаркын. Айжаркын айым, анда кулак сизде. Азыр эле кошулдум, мен ошол 26 жашта эмдөө алат деп, ошол 26га толук толгондо алабы же 26га чыгып эле алабы? Мен азыр 26га да детай бар да негизи. Киректе уктум эле, ушул жөнүндө көтөрүп койгончу десеңиз. Рахмат Жаркын ай. 26га толгон күнү барсаң, туулган күнүңдү өткөрүп, эртеси күнү барсаң АДСМ вакцинасын жасап беришет. Бул дифтерия менен столбняктан сактай турган оору. Столбняк да коркунучтуу оорулардын катарына кирет. Биз кенедейибизден эмдөө алган үчүн биздин Кыргызстанда столбняк оорусу да катталбай келет да. Бул Африкада көбүрөөк катталган коркунучтуу оору. Бул топурак менен иштеген кишиден топурактан жуга турган оору. Ал эми дифтерия оорусу дагы кептөөр оорусу да коркунучтуу оорунун катарына кирет. 26га толгондун эртеси күнү эле барсаңыз эмдөө сайып беришет. Анда жанагы сөзүбүзгө кайталы. 3,5 мүнөттүк эле убактыбыз калды. Биринчи кезекте мед персоналдарга, жалпысынан жалпы билим берүү жаатындагы кызмат мухалимдер, күч структурасында эмгектенген кызматкерлер болуп калат. Кызматкерлер биринчи этап менен алышат. Экинчи этап менен ошо группа риска деп коебуз. Элдин коркунуч тобундагы адамдар кирет. Буга бат ооруган адамдар, улгайган адамдар, өнөкөт оорусу бар адамдар ошо экинчи этап менен эмдөө алышат. Анан бул эмдөөгө каршы билем көп адамдар каршы болуп атат. Себеби интернет баракчаларында аябай көп туура эмес информация кетип атат. Мен ойлойм, ушу информацияны жиберген адамдар тескерисинче ошо адамдардын душманы болуш керек дейм. Себеби дегенде бул эмдөө, бул медицинанын аябай жетишкендиктеринин бири, аябай жетишкендиктеринин жалгыз бир көрсөткүчү да. Себеби бул оору менен эмдөө аркылуу менен ооруну токтотуп коюу деген бул аябай жакшы нерсе да. Жакшы. Ардактуу угармандар, биз эфирдин соңку мүнөттөрүндөбүз. Бүгүнкү коногубуз 1 май райондук борборлоштурулган үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун бала жана эненин ден соолугун коргоо боюнча директордун орун басары Искакова Диляра Табалдиевна болду. Эжеке, сизге 1 мүнөттүк эркин микрофон, элибизге кайрылуу жасап кетиңиз. Ар бир ата эненин
балага каалаганы бул баланын келечеги, баланын бактылуу болсо, ошо небере көрсөм, чөбөрө көрсөм экен деп ойлойт экен да. Ошо баланын ден соолугунун бекем болушу ата энеден көбүрөөк байланыштуу да, ата энеге көбүрөөк байланыштуу. Анан эмнегедир азыркы ата энелер союз кезинде жана эже айткандай эмдөөнү сурап эмдебей эле баарын эмдеп келишкен да. Ошол эле эмдөөлөрдү азыр жасайбыз, андан сырткаркы да кошумча эмдөөлөрдү жасайбыз. Ошол энелер, ата энелер ошол эмдөөнү алып оорубай, ден соолуктары чың болуп, балалуу болуп, небере көрүп атышат. Өздөрүнүн балдарына эмнегедир ошону каалабайбы деп ойлогон деген ой кетет да. Себеби тепке оорусу менен ооруган бала бул кийин балалуу болбой калат. Былтыр бир солдаттардын арасында ошо паротит оорусу, тепке оорусу чыгып, канча солдат ооруду. По-моему, бир ротабы ушундай ооруду. Бул балдардын келечеги кандай болот? Себеби дегенде бул коркунучтуу оорунун катарына кирет. Кызамык, кызылча оорусу бул мындай караганда жөнөкөй көрүнгөнү менен кыз бала ооруса, тубаса майып бала төрөйт. Бул дагы ошол баласынын келечегине балта чаап атканын дагы бир себеби да. Ошон үчүн мен ошо эмдөөдөн баш тарткан ата энелерге айтат элем. Көпчүлүк учурда ушул жөнүндө сөз болгондо менин адресиме аябай туура эмес сөздөрдү айтышат. Мен болбой эле дагы деле айтып келатам, ошону балдарыңыздарды эмдетиңиздер деп. Балдарды эмдетиш керек. Себеби бул ооруларга каршы медицинанын күчү жок. Дифтерия оорусуна да, шал оорусуна да, кептер оорусуна дагы, көк чөтөл оорусуна дагы медицина алардын алдында алсыз. Көк чөтөл менен ооруган баланын жанына тура албайт болуш керек ата эне. Бир ата эне баласы көк чөтөл болгондо экинчи баласын чуркап келип эмдеткен, ошондой кыйналбас үчүн. 2 айында ооруган бала 1 жашка чейин жөтөлгөн. Бул абдан оор оору. Анан ата энелер ойлонот деп ойлойм да ушундан кийин. Чоң рахмат сизге келип бергениңиз үчүн. Ар бир адамдын ден соолугун сактоо дагы, ден соолугун коротуу дагы өзүбүздүн колубузда. Ошондуктан келиңиздер баардык учурда акылмандуулук менен тандоо жасайлы. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Сизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат айтам. Ийгилик каалайбыз ишиңизге. Дагы да буюрса ушундай жакшынакай куттуу студияда үн алышабыз сиз менен чогуу. Жана угармандар, жалпыңыздар менен коштошом. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Эртең таңкы саат 8-те жалпыңыздарды күтүп алабыз. Turам
албай кеттиң ал менен бир түшүп турмуш жолуна ар түркүн түшүп оюма арманым батпай койнума алсырап азыр турамын калемим кармап колума мейли кайрылба мейли сагынба kimdi suyuyorum hiç almay suyumurum özüngdü canım kıynaba onu tınlap жүрөгüm meyli kayrılba meyli sağınba бактылуу болгум мындан арыда meyli kayrılba meyli sağınba bактылуу болгум мындан арыда бактыңа жет айрылуу жок жол менен махаббатка жете албайсың ой менен өзүң кыйнабагын эмесен бактылуу болгон жан эркек кайрылба мени сагынба бактылуу болгум мындан арыда мени кайрылба meni sağınba bактылуу болгум мындан арыда Esebi çok biyginde çıldыздın Ezelteden mıyzamı bul turmuştun Eli jerin göktön koldop turganга Çıldız bolup uçat canı kırgızdın Asman asman çırıtılbaysın sınbaysın Arbak gözlü bir ordunan cılbaysın Asman asman gede bulut camını Adamdardın tardığına ıylaysın
анын балдары алты тууган болсо да катташпаса жат болот. Ак энеңди жаман деп тууган кайдан табылмак, аргымакты жаман деп буудан кайдан табылмак, аргымакты жаман деп буудан кайдан табылмак. Жалгыз өгүз кош эмес, жааташкан дос эмес, жакшы жаман күндөрү жардам берип жаныңдаңай жан күбөсө дос эмес. Тайгак жолдо, тар жолдо, тагдыр тайкы болгондо тамашалап кеп айтып табалаган дос эмес, тамашалап кеп айтып табалаган дос эмес. Ат энеңдин кадырын өзү бар да билип жүр, карысы бар баланын ат энеңдин кадырын көзү бар да билип жүр. Кулуң кезден өстүргөн эсин тепкен ат жаман, өзөгөртүп куйкалап өздөн чыккан жат жаман, өзөгөртүп куйкалап өздөн чыккан жат жаман.